Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Эгер мүмкүн болсо, үн кандай угулуп атат айтып койсоңуздар. Анткени акыркы убактарда менин телефонум, смартфонум деп айтса туура болот, смартфонум түз эфирге чыкканда үнү жакшы иштебей калып атат. Ошондуктан үн эгер дагы жакшы угулбай аткан болсо, дароо эле өчүрөйүн эфирди. Эгер жакшы эле угулуп аткан болсо, жакшы угулуп атат деп айтып коюңуздар. Бүгүн эч кандай бир конкреттүү бир темада эмес, жөн эле тилден баарлашалы деп чечтим. Анткени өзүңүздөр түшүнүп турсаңыздар керек. Болуп аткан иштер биздин өлкөдө жарандык активисттерге карата жасалып аткан мамиле, бийликтин мамилеси, деги эле саясий кырдаал бүгүнкү өлкөдө аябай эле бир Алейкум ассалам, Кабылбек Исмаилов ага, кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Өзүңүз да? Биз жакшы, шүгүр жүрөбүз. Алейкум ассалам, досум, кандайсың, жакшысыңбы? Мен баягы неме эске келе берет да. Эгер сынган кылычты ким окуган болсо билет. Ошондо жана Исхак хан Кокон хандын башкарып турганда, жанакы Исхак ханды жолдо жолдош болуп калып, кийин көп акыл насаат кебин айтып жүргөн дервиш ордого келет. Ошондо Исхак болот хандын атасы Молдасан деген болот. Ошол Молдасан өзүнүн деңгээлине жараша бир эки туура эмес сөз айтып алат да, баягы дервишкечи. Ошондо дервиш бир хикаяны айтып берет. Азыр мен дагы айтып берейин, анан сөз улайлы. Кыскасы, бүркүт асманда учуп жүрүп, аябай канаттары талганда, эми билесиңер, бүркүт кандай бийикке учат. Ошондой бийиктикте учуп жүрүп, канаттары аябай талганда, бир аз канаттарын эс алдырып алуу үчүн бир дөңсөнүн үстүнө конуп калат да. Консо жанакы дөңсөнүн астынан үн чыгат дейт. Ким бул менин үйүмдүн үстүн жанакы опур-топур кылып аткан десе, эми бүркүт түшүнүп өзүнүн асты жактан чыгып аткан. Демек, бу жерде кимдир бирөө жашайт экен деп. Мен бүркүтмүн, өзүң кимсиң деп сурайт да. Десе, мен курбакамын. Эмне бүркүт менин үйүмдүн үстүн тополоң кылып тозутуп атасың? Десе, бүркүт, курбакай, кечирип кой. Мен ушул асманга учуп, канаттарым талгандан бир аз канаттарым эс алдырып алайын деп конуп калдым эле. Билбеген экенмин сенин үйүң экен. Билсем, албетте сен тынчың албайт болчумун. Десе, баягы курбака анысына деле көңүл бурбай, асманга учуп дейсиңби деп сурайт. Ооба, асманга учуп десе, аябай каткырып күлөт да, шылдыңдапчы. Курбака бүркүттү шылдыңдап күлөт. Эмне мынча күлөсүң десе, бүркүт айтат, курбака айтат да, асманга учса дагы болобу экен десе, бүркүт айтат, болот. Кантип учтуң асманга десе, кантип учат элем, мен ушул канаттарым менен учтум, дайым эле учам, мен ушундай кушмун десе, кайра баягы күлөт да курбака, эзилип шылдыңдап күлсө. Эмне мынча күлөсүң? Жаман неме экенсиң, тамашакөй экенсиң. Кантип эле асманга учса болсун? Болот, курбака, сен ушундай жаныбарсың, мен канаттуумун, мен учам десе, баягы текшерип көрүш үчүн ишенбей сурайт да. Эгер асманга учкан болсоң,
Sen айды жакындан көрдүң да десе, ооба көргөм. Айтчы анда ай канчо дейт да. Десе, бүркүт айтат, асмандай бирөө эле курбака десе. Деп кайра ишенбей. А күнчү, күндү дагы көргөнсүңбү жакындан? Күндү дагы көргөм. А күн канчо асманда? Күн дагы бирөө. Кайра эле ишенбей дагы тактап аныктап алыш үчүн жылдызчы жылдыз канчо дейт. Дегенде баягы жерде бүркүт бир аз оңтойсуздана түшүп, курбака чынын айтсам канчалык бийик учпайын, канча аракет кылбайын, жылдызды эч эсептеп бүтө алган эмесмин. Жылдыз аябай көп. Ал эсепсиз дейт да. Десе баягы курбака кайра күлөт да. Жарылып күлөт да. Эмне болду, эмне күлөсүң десе. Ким көрдүңбү, алдап атасың. Ким айтты сага жылдыз көп деп? Жылдыз деле бирөө да деген экен. Ошондо бүркүт айткан экен да. Курбака, сен бул жарык аламга ушул дөңсөнүн алдында ороодо жарыкка келдиң. Бул жарык аламды сен ошол ороонун кичинекей бир тешигинен гана көрө аласың. Ал тешиктен бир эле жылдыз көрүнөт да, башка жылдыздар сен каяктан көрө алмак элең. Асманда жылдыз сансыз экенин, алам мынчалык кең экенин сен кайдан да билмек элең. Башка жаныбарлар дагы бар экенин. Алар кээ бири учуп, кээ бири сууда сүзүп, кээ бири дагы бир башкача жашоо образын кечиришин сен кайдан да билмек элең. Биздин Кыргызстанда, мен муну неге айттым? Азыр ушундай заман болуп калды. Ошол ороонун алдындагы курбака сыяктуу көз карашы өтө тар, билимсиз, илимсиз, бир караңгы калктын катмары Кыргызстанда мындай бийлик жүргүзүп атат десем туура болот да. Оразай Нарматованын же болбосо Акыл Айтбаевдин, Айданбек Акматовдун, Жеңиш Молдоакматов, Эрлан Бекчурович, толтура адамдар, кыргыздын ол кыздары кармалып атат. Көпчүлүк, могул соц тармактарда байкаган болсоңуздар, аябай жакшы иш кылды. Давно камаш керек эле ушуларды. Ушуну көрмөгөзү булар, бузукулар. Булар саткындар, чыккынчылар деген сөздөр. Түшүнөм, көпчүлүгү фейктер жазат, бирок ошолордун арасында жөнөкөй адамдар дагы бар. Мен тааныган адамдар дагы жазып атат да. Мен жашоодо таанып жүргөн адамдар дагы ошол ойду жазып атат. Бул эмнеден кабар берет? Бул ошол курбакалардын доору башталганы, ошол курбакалар бүгүн ороодон чыга калып, ошол түшүнүгү менен ороонун алдындагы бүтүн өлкөнү башкарууга аракет жасап атканынан кабар берет. Кемпирабадтын кетиши жеңиш деп биз утуп атабыз 90%, 99% деген бул акмакчылык. Кайсы доорду кимиңер мисал келтире аласыздар? Өз жерин, болгондо дагы жөнөкөй жерин эмес, стратегиялык аябай чоң мааниге ээ болгон баасыз жерин башка бирөөгө берүү аркылуу биз жеңдик деп качан тарыхта ким айткан? Бир мисал келтирип бериңиздер. Мен, демек мен курбака экенмин, мен билбейт экенмин деп мен дагы моюнга алып кечирим сурайм.
берүү менен адам эч качан жеңишке жетишпейт. Берүү бул жөн гана берүү. Бул жеңилүү. Жеңилүүнү моюнга алуу же болбосо. Ушундай учурда гана берилген. Тарыхта канча болсун. Бирок ошол бербейбиз. Берилбеши керек, берилүү туура эмес деп айтып чыккан кыргыздын мыктыларын бүгүн мынантип камап алып, үстүгө босток, жөн эле камалган ас кийгенсип, үстүнөн тепкилеп, көпчүлүк акылдуу болуп, давно ушуну кылыш керек эле дегендер, силер чыныгы кыргыздын душмандарысыңар. Кыргызстанды жоголууга алып баратасыңар. Кыргызстан жакынкы 10 жылдын ичинде жок болот бул кетишинде. 10 жылга жетеби жетпейби билбейм. Кыргызстан жок болот. Сактоо мынтип сакталбайт. Өлкөнү мынтип сакталбайт. Мен эми баягы курул эле жамандагандай болбойм, бир-эки далилдерди келтирип кетейин. Былтырдан бери Баткенде 2 жолу куралдуу кол салуу болду. Баткен жергесине, Кыргызстанга. Аябай көп жоготуулар болду, анын баарыбыз билебиз. Мен эми атап айтпай эле коеюн. Арка деген айылга барсам жакында, Лейлектин Арка деген айылы бар чек арада, билесиздер. 850 окуучу окуган орто мектепте, Арканын мектебинде. Бүгүн 230 окуучу окуп атыптыр. 1,5 жылдын ичинде 620 окуучу башка мектептерге кеткен. Бишкектеги, Оштогу, башка айылдардагы мектептерге кетип калган. 230 эле окуучусу калыптыр. Биз жыргап атабызбы ошондо? Ал окуучулар өздөрү эле кетпейт деп түшүнөсүздөр. Окуучулар кеткенден кийин ата-энелери кетип атат. Дерлик 3-төн 2-синен көбүрөөгү кетти ошол айылдын эли. 5-6 адам калса, отурат эл жыргап атат деген ойго барбайлы, бул чындык. Ишенбесеңиздер, сиздер дагы барыңыздар. Сураңыздар ошол жерде канча окуучу окуп атат мектепте, канча окуучу бар эле. 2021 жылы 28 апрелге чейин канча окуучу окуйт болчу ушул мектепте деп сурагыла. Ошол эле мектептин директорлору азыр байрак көтөрүп алып жүрсө керек. Биз жыргап атабыз, бизге тынчтык керек, бизге экономика өнүгүү керек деп алар деле митингдерди уюштуруп аткандыр балким, бийликке жагынып калыш үчүн. Бирок чындыгында ушундай. Мен бир эле айылда айттым. Ага окшогон толтура. Демек, келечекте Баткен жерин бошотуп, элин кетирип, жерди бошотуп, ошол кайра куралдуу кол салып аткандарга ошол жерлерди өткөрүп берүү программасы иштеп атат. Бул эч кандай далил жок, бирок жасалып аткан иштерди көрүп туруп, ошого ой кетет. Эгер андай эмес болсо, өзүңүздөр карап көрүңүздөр, мен былтырдан бери айтып атам. Биздин өзүбүздүн жеке үйүбүзгө коңшубуз кирип келсе, курал көтөрүп, биздин балдарыбызды союп, атып, үйүбүздү өрттөп, ушундай неме кылса, биз не кылабыз? Эң биринчи орунда ошону өзүбүздү, үй бүлөбүздү, өзүбүздү, жаныбызды коргоо үчүн биринчи ошонун өзүн өлтүрөбүз. Эгер ага күчүбүз жетпесе, алсыз болсок, не кылабыз? Милиция чакырабыз, арыз жазабыз, аны токтотуп, жөн эле токтотуп калбай, аны жазалап, түрмөгө каматып, бир нече жыл ал ошол жасаган күнөөсү үчүн жоопко тартылуусун талап кылабыз. Бул нерселер неге? Эртең кайра ошол нерсесин кайталабаш үчүн, өзүбүздүн тынчтыгыбыз үчүн ошол аракеттерге барабыз. Туурабы? Же коңшубуз ошондой кирип, биздин бир балабызды өлтүрүп, үйүбүздү өрттөп, сарайыбызды өрттөп, үйүбүздөгү мал оокатыбызды көтөрүп чыгып кетип атса,
кой бир жерлик элек, коңшу элек, анан жаман жакшы айтышып калбайлы, мындай жакшы мамиледе калышыбыз керек деп унчукпай тымпыйып кала беребизби? Тымпыйып кала берсек, кайра кирет эртең дагы мас болгондо, ичип алганда, туурабы? Мамлекет деле дал ушундай эле нерсе. А биз ошондой аракеттерди кылып атабызбы 2 жылдан бери? Жок. Алар өрттөп, талкалаган үйлөрдү өзүбүз мамлекет эсебинен салып атабыз. Башка жактан карыз алып келип атабыз, же башка кылып атабыз. Өзүбүз салып берип атабыз, эптеп. Жоготуулардын ордун өзүбүз болушунча толукташка аракет кылып атабыз. Көз өтүп кеткендерге дагы өзүбүз жаныбыздан үй салып берип атабыз, башка кылып атабыз, лишь бы басыш үчүн элди, баягы нараазычылык күчөп кетпесин деп элди басыш үчүн курман болгондордун жакындарына үй салып берип атабыз, башка кылып атабыз, акча берип атабыз. Ушинтип баягы коңшубузду достук мамилени сакташ үчүн, же болбосо тынч жашаш үчүн мындан ары согуш болбой кечирип коюп атабыз. Быйыл деле ошол уланды да, туурабы? Мен былтыры айтып, ушул нерсени жок дегенде баягы президент инаугурациясынан кийин, 1 жылдыгынан кийин мен видео кайрылуу жасагам. Отчет берип коюңуз элге. Ким күнөөлүү болду ошол Баткен окуясы үчүн? Кандай гарантия бар? Ошол 27 январда да кайталанган ал. Бир аз неме болгон, анда тажик тараптан бир адам өлдү деп айтышкан, биз жактан 12-13 аскер жарадар болгон. Буну токтотуш үчүн кандай чаралар көрүлдү вообще эле? Кандай аракеттер болду? Шуна отчет берип койсоңуз, кандай гарантия бар ушу кайталанбайт деген? Мен аны менен бийликти бир жамандайын же башка кылайын деген эмесмин. Мен үстүмөн ошол нерсе үчүн сен тажик деп сүйлөпсүн ошол видеоңдо деп мен үстүмөн иш козгоп, улуттар кастыкты козутуунун баягы көптүк түрдө групповой деп коет. Көрүпсүңөр деп мен өзүм эле сүйлөгөн болчумун ал видеодо. Негедир баягы көпчүлүк жасаган деп ойлошуп, ошондой статья менен иш козгошуп. Мен ошондо ушул нерсе кайталанбасын эле деген ойдо айткан болчумун. Ошон үчүн кандай аракеттер көрүлдү? Эч кандай бир чара көргөн жокпуз Тажикстанга каршы. Мына кече сентябрдын 16-сында ал нерсе бир нече эсе күчтүүрөөк болуп кайра кайталанды. Жай тургундардын арасында дагы курман болгондор болду, аскерлер өзгөчө курман болушту. Ал жерде дагы шалакылыктар аябай көп экенин ошол жергиликтүү тургундар айтып чыгышты. Бул кандай болот мындан ары? Ушинтип алар не кылса билгенин кыла берет. Биз лишь бы ушул бир уч жетекчилерибизди аяп, ушуларга элдин нараазычылыгы күчөп кетпесин деп чыдап жашап жүрө беребизби? Бүгүн не чара көрүлдү? Баткенде ошол окуя кайталанбаш үчүн тажиктер кандай жазага тартылды? Мен уктум, баягы мен өзү катышкан жокмун, өзгөндө болгон жыйында аябай мактанышыптыр. Бунусунда биз жеңдик, биз аябай көп аларды жоготууга учураттык деп. Билбейм канчалык чын. Бирок эгер ошондой болгон болсо, анда не кайра эле Тажикстан тарап согушканга азыр кайра даярданып атат деген ой келет да. Эгер анчалык коркутуп койгон болсоңор, алар калтырап титиреп жатыш керек эле да. Калчылдап. Жок. Өзбекстанга кемпирабадты берүү дагы дал ошол сыяктуу эле нерсе. Баткен келечекте Тажикстан үчүн бошоп аткан болсо, кемпирабадты берүү менен Түштүк Кыргызстанды дагы Өзбекстан келечекте басып алуусуна же өзүн өткөрүп алуусуна толук шарт түзүлүп атат. 10 жылга деле жетпейт кемпирабад берилгенден кийин. 100 жылды көрөбүз деп интервью бериптир, окуп калдым бир жерде. 100 жыл эмес,
азыр биздикилер мурдун астын деле көрө албай атат да. Себеби бул коңшулардын табиятын аякта туруп жакшы билишпейт окшойт. Бул коңшулар азыр ушул Кемпирабад сыяктуу күчтүү рычагдарыбыз бар болгон үчүн гана турушат. Ылдый жакта кооптуу аларга. Ошол кооптон улам гана кармалып турушат. Эки жолу когалаң болгон ошто. Түштүк Кыргызстанда бир ошто эмес, Ош, Жалал Абад, өзгөн. Туура жакшы эмес мындай нерселердин болушу, жакшы эмес. Бирок биз каалайбызбы бул нерсе болгон. Эртең дагы болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Шаар жерлеринде чындап ошол өзбек туугандардын немеси көп, саны көп. Айыл жерлеринде биз кыргыздардын саныбыз көп. Келишпестик дайым болуп турат. Бул өтө назик нерсе, өтө кооптуу нерсе. Бир неме жагы биз аябай баягы өжөр, мындайча айтканда баатыр, аябай духу бий келгелебиз. А бул туугандар болсо акчалуу келет. Илгертен ата бабасы ушул соода саттык менен келген эл, булар бизге караганда акчалуу болушат. Ошондон айынан келишпестиктер болуп, мына 90-жылы бир болгон, 2010-жылы бир болду. Аны кээ бирөөлөр саясий боек берип, баягындай кылышып дагы жүрүшөт. Бирок ошол саясатчылар ошондой бир туура эмес нерсени жасаш үчүн дагы бир түбүндө быкшып жаткан нерсеси болбосо, аны просто так от жагып бериш мүмкүн эмес. Ошо быкшып жаткан нерсеси бар түбүндө. Анан саясатчылар ошого окшогон нерседен пайдаланат. Демек, бул болуп келген. Ага чейин дагы 70-жылдары, жаңылбасам 75-жылы болуш керек, Фуркатта участоктарды бөлө баштаганда, азыркы Фуркат айылында, бул нерсе бир болгон. Болуп, ошондо дагы эл кагылыша турган болуп калганда, ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чыгып, элди токтотуп, бир үй өзбекке, бир үй кыргызга кылып жер тартып беришкен. Болбосо өзбектер биз алабыз деген, кыргыздар болсо жок, биз алабыз деп, кыскасы эл эки жака тизилип, ушундай аябай көп эл чогулуп, ушундай бир кагылышуу боло турган болуп калганда, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чыгып, ушул маселени чечкен. Анан ушундай аралаштырып беришкен, бир үйдү кыргызга, бир үйдү өзбекке бөлүп беришкен. Ошону менен макул болуп токтошкону менен, бирок кыргыздар баягы шаар жеринде жашабай кайра эле тоого качып беребиз эмеспи? Участкаларыбыздын бардыгын өзбек туугандарга сатып берип, биз кыргыздар кайра тоого кетип калганбыз. Ошону менен Фуркатта азыр көбүнчөсү өзбек туугандар жашайт. Эми мен айтайын деген нерсе, ушул 90-жылда дагы, 90-жылдагы өзү киргизиши кыйын болгон, бирок 2010-жылда дагы биздин жергиликтүү улуттук азчылыкты түзгөн өзбек туугандар Өзбекстан бизге жардам берет деп үмүт кылышкан. Ошого ишенип, кайсыдыр бир деңгээлде бул оюнду башташкан, когалаңды башташкан. Бирок билесиздер, Раматыл Каримов ага жол берген эмес. Эч кандай армия киргизген эмес. Өзбек улутуна оштого жардам берген эмес. Ошону менен ал басылган. Ал жактан да жоготуулар болгон, биз жактан да жоготуулар болгон. Кыскасы, эки тараптан тең жоготуулар болуп, эч ким пайда тапкан эмес. Иш басылган. Эң башкысы, Өзбекстан армия киргизбей койгон. Эгер Кемпирабад ошондо Өзбекстандыкы болгондо, Өзбекстан киргизиши толук мүмкүн эле. Себеби ар бир өлкө өзүнүн улутун кайсыл жерде болбосун коргогусу келет. Өз улутташын.
кайсыл өлкөдө болбосун коргоп ага жардам бергиси келет. Бирок жардам бере албайбы ал кийинки маселе. Мүмкүнчүлүк болсо баары эле жардам бергиси келет. Мисалы биздин Кыргызстанда эле Кытайда жашап аткан кытайлык кыргыз туугандарга аябай жардам бергиси келип кетет, байкайсыңарбы? Бирок Кытай күчтүү өлкө, ошол күчтүүлүгүнөн гана неме кылып жардам бере албай калабыз. А так боор тартып турабыз да, себеби алар биздин улутташтарыбыз. Ошол сыяктуу эле ар бир өлкө жардам бергиси келет. Каримовдун ошондо интервьюсу менин көз алдымда турат 2010-жылы. Ушундай жаман болуп, бирок айласыздан гана тим болгон. Себеби бул жаман нерсе, Кудай сактасын. Эгер Өзбекстан армия киргизгенде өзбек улутун коргойбуз. Себеби айтышып, өзбектер жалаң баягындай видеолор чыгарган да, геноцид кылып атат, өз военныйлар өздөрү неме кылып атат, бизди аткылап атат деп ушундай видеолор чыгарышкан да. Чыгарышып, бүт дүйнө ойлогон Кыргызстан баягы улуттук азчылыгын кырып атат дегендей бир жаман көрүнүш жаратышкан. Ошол нерсени мындай ырбатпай басып калган негизги күчтөрдүн бири ушул Кемпирабад болчу. Муну түшүнгөн. Кемпирабад бул ушундай нерсе, бизде Кыргызстанга финансовый же экономикалык бир пайда тийгизбей атканы менен эки элдин ортосундагы балансты кармап турган жер. Тең салмактуулукту кармап турат. Эгер Кемпирабад Өзбекстанга өтүп кеткен болсо, Өзбекстан үстөндүк кыла баштайт. Себеби буларга тең ата сүйлөшчү биздин колубузда дээрлик эч кандай рычаг калбай калат. Жүз жылды көрүп аткан адамдар ушундай элементарный нерсени көрө албайт. Мен былтыр ошол Кемпирабад башында башталганда, апрель айында ошол Кемпирабаддын боюнда жүрүп айткам, ар кандай ядерный оружиядан бул Кемпирабад күчтүүрөөк оружие, коркунучтуураак оружие. Кудай сактасын, аны колдонгондой болбой эле, ошол жакшылыкка эле колдонолу. Ал жакта деле мисалы Өзбекстан деген мен өзүбүздүн эле туугандар, толтура кыргыздар Өзбекстандын ичинде, Андижандын ичинде, бүт эле мо Фергана өрөөнүнүн ичинде бүт эле кыргыздар. Эң кыргыз болбогондо дагы момун мусулмандар бардыгы. Момун мусулман болбогондо дагы бардыгы адам баласы. Андай жаман нерселерди ойлогонго жакшы эмес, бирок жаман айтпай жакшы жок да. Жамандыкты ойлобой жакшы нерсеге жетишүү кыйын. Биз ак жүрөктүк кылып эле бар жокту бере берсек, эртең өзүбүздүн башыбызга муш болуп тийип калышы мүмкүн. Мен негизинен ушундай эле, даже ошол бүгүнкү бийликтин кайсыдыр бир кызматтарында жүргөн акелерибиз жолугуп, жөн эле койбойсуңбу? Ушу Кемпирабад не кыласың сен, сага не кереги бар? Эки элдин достугу кымбат эмеспи? Азыр бизди так башка бир өлкө жакшы кабыл албай аткан учурда тажиктер менен абалыбыз мындай болсо, өзбектер менен жакшыраак мамиледе болуп турганыбыз жакшы да. Бүт бар жоктон мындай немеде жабык калып калабыз. Өзбекстанда менен дагы мамилени бузуп алсак деп ушундай жүйөлөр келтиришет да. Адамдын бир чети тиркегин келтирет, бир чети күлкүн келтирет, бир чети бооруң ортот. Ошондой сөздөрүн айтып. Мындай жерлерди берип мамиле кылгача мамиле кылбай койгон жакшы да. Өзбекстан бир учурларда силердин бизге вообще керегиңер жок деген дагы 7-8 жылга чегарасын жаап алган. Билесиздер да, алыс эмес, кече жакында эле. Кече 16-жылы ачылдыбы кайра. Ошого чейин 2009-жылдан баштап Өзбекстанга адам эмес, чычкан дагы жүрмөлөп өтө албай калган. Не болду? Жок болуп кеттикпи?
бир сонун эле жашап аттык. Тескерисинче айыл чарбабыз көтөрүлө баштаган болчу. Жерлерде жанагы теплицаларды иштетип, дыйкандарыбыз кайсыдыр бир деңгээлде көтөрүлүп аткан болчу. Көтөрүлө баштаган болчу. Ачка калбадык эле. Кайра өздөрүнө керек болуп калды, жолду ачышты. Биз ачкан жокпуз аны. Алар ачты. Алар ачпай десе ачылбай кала берет болчу. Демек, баягы мамилени бузуп албай эле, жакшы мамиледе болуп турайлы деп көлдү суу сактагычта өткөрүп берип аткан бул такыр туура эмес. Эми азыр туура эмес десең, ооба неме Россия менен биргеликте Камарат 2 ГЭСин курабыз дегенде ошондон наразы болуп, баягы аларга биз ГЭС курсак, аларга керектүү суу өтпөй калат. Баягы сугат учурунда ошондон келип чыккан. Бизге газын дагы бербей койгон. 1,5 жыл биз газсыз жашаганбыз. Түштүк Кыргызстан, бүт Өзбекстандын табигый газы менен жашайбыз. Анан биз кыргыз газды Россияга өткөрүп, Газпромго өткөрүп берүү менен гана бул маселени чечтик. Аябай чоң жоготуу аркылуу кайрадан газ алууга жетиштик. Эми Өзбекстан менен жакшы мамиледе болгон жакшы, бирок эсептүү дос айрылбас дейт да. Эсептүү дос айрылбас, аныкы өзүнө буйрсун, биздики дагы өзүбүзгө буйрсун деп тең ата сүйлөшүп дос болгон жакшы болот. Бирок ушуну жакшы болот, бербесек жакшы болот, суу сактагыч өзүбүздө турса жакшы болот, келечеги бар, кайсыл жактан болбосун, эртең кыргыздын бир керегине жарайт деп айтканды баягы курбака сыяктуу болушуп атат да азыркыларчы. Азыр жалаң курбакалар деп ошон үчүн баштадым. Бүркүттү курбака шылдыңдап атат да бүгүнкү күнүчү. Бүркүттү курбака тебелеп тепсип атат. Өмүрү ороодон чыкпаган, жарык дүйнөнү ушундай ороонун бир кичинекей тешиги менен гана көрө алган бир тар чөйрөнүн адамдары бүгүн бүркүттөрдү шылдыңдап, бүркүттөрдү капаска камап алып, бүркүттү кордоп атышат. Суроо жаралат. Ушуну кантип эле көпчүлүк көрбөй атат? Же элдин баары эле ушундай маңкурт таканса неме болуп калганбы? Байкуш болуп калганбы? Эгер эл ошондой болуп калган болсо, биз такыр мына азыркы биздин саясаттагы багытыбыз, өлкөнүн багыты туура эмес. Анда биз толук ошол диктатура деп коюшат, башка деп коет, ошол бир адамдын айтканын кылып, башкабыз малга окшоп ошого моюнсунуп жашашыбыз керек. Эгер биз чындап акылыбыз ушундай тайкы болуп калган болсо, бизге ошол диктатура керек. Акылдуулар башкарыш керек. Себеби кул болууга татыктуубуз. Жакшы ой чыкпайбы? Жакшы ой чыкпаса, анда бизге кем болот да бул нерселер. Бул курбака ошол Төлөгөн Касымбеков агайдын Сынган кылыч романында жазылган. Ошол Исхак Болотхан ордону башкарып турганда ошонун атасына жанакы дербиштин айтып берген хикаясы деп койсок туура болот. Же уламыш. Же тамсил.
Ал жерде билесиңер, Дербиш кандай акылдуу, данышман адам болот. Негизи ошол Исхак Болоткандын Исхак Болоткан болуп калышына түздөн-түз себепчи болгон адам ошол Дербиш. Календер деп коет. Мен колдон келген бардыгын жасадым. Билесиңер, мен эч бир мандатым же кызматым жок, башкам жок. Жөн эле ушул элин сүйгөн, жерин сүйгөн кыргыздын бир атуулу катары колуман келгенин кылдым. Бирок бүгүн ушул күрөштү улантууну өзүм эп көрбөй калдым. Себеби элдин деңгээлин көрдүм. Канча чакырык жасадык, канча кыйкырдык, өмүрүбүздү тобокелге салдык. Бүт баарына макул болдук, кайыл болдук. Бирөөдөн бир нерсе күткөнүбүз жок. Болгону ошо бирге туралы, бирге чыгалы, кыргыздын жери баардыгыбыздыкы, баарыбыз бирге туралы деген гана чакырыктар жасадык. Ошол курултайды өтүшүндө дагы көрдүңүздөр. Эми келбеди эмес, келди. Бирок мен ойлогом, такыр башкача эл агылып келет болуш керек. Жок, андан кийин ошол курултайдын чечиминин негизинде Бишкекте ошол активдүү жарандарыбыз комитет түзүштү. Ал комитет жыйынын өткөндөн кийин бийлик баарын кармап кетип камады. Андан кийин Москвада жүргөн активист кызыбызды кармап келди. Мен берки баланы жакшы тааныбайт экенмин. Ким Шаменов дейби. Мен ал баланы жакшы тааныбайт экенмин. Негизи ал деле ошол кайрылуу жасаганына көргөм, Кемпирабадтын берилишине каршы болчу. Демек, биздин элге ушундай бийлик керек экен. Биздин элге мындайча айтканда эркиндиктин, эгемендүүлүктүн кереги деле жок экен, мен ушуну түшүндүм. Кадырына жете албайт экенбиз, кыргыз эли. Баалай албайт экенбиз эркиндикти. Бизде Дунган деген эл бар, билесиңер. Кандай мээнеткеч, кандай жакшы эл. Бирок билесиңер да, учуру келгенде кандай кысылат. Биз кандай кысабыз буларды. Биз баарыбыз эмес, арабызда бар да. Курттар бар, кандай кыйын эл, өздөрүнүн өлкөсү жок. Түрктөрдүн арасында кандай гана мындай кысым астында жашашат да. Өз өлкөсү жок эл бирөөнүн жеринде эч качан эркин жыргап жашай албайт. Өз өлкөбүз бар туруп, массалык түрдө чет элге агылып, башка өлкөлөрдө мигрант болуп жүрөбүз да. Ошону өзүбүз тандадык. Арзыбаган айлык, ал жерде деле бир кыйрат тон томкоргон айлык бербейт. Бирок ошону жакшы көрүп, ошону жактырып кеттик. Демек, бизге ошондой жашоо чагат экен. Мисалы, орус эли силерди жыргатып атат деп эч кимге айта албайм ошол жерде. Себеби мен өзүм дагы жүрүп келгем 6-7 жыл. Баары бир баягы экинчи сорттогу адамга мамиле жасагандай жасайт. Билинет баары бир. 1000 интеллигенти, 1000 баягындай жакшысы болсо дагы баары бир жасаган мамилеси, өзүнүн орусуна жасаган мамилеси башка, кыргызга жасаган мамиле башка. Буну эми, конечно, түшүнгөн адам гана түшүнөт. Аар кылбаган, ошондон намыстанбаган элди
ойлоп ошол элге бактылуулук, жакшы жаркын келечек тартуулайм дегендин өзү туура эмес окшойт деп ойлоп калдым. Азыр мындан кийинки кадам не кылсак дагы адилетсиздик Кыргызстанда толук жоголгону, адилеттүүлүктүн жок болгону, адилетсиздик орногону буга чейинки жасаган бийликтин кадамдарынан эле түшүнүктүү болду силерге. Жалпы кыргыз элине өзү түшүнүктүү болду. Бүт адилеттүүлүк өлдү Кыргызстанда. Жок мындан ары адилеттүүлүк жөнүндө, мыйзамдуулук жөнүндө эч ким сөз ачпай койсо деле боло берет. Адилеттүүлүк болсо Кыргызстанды ушунча жылдан бери жеп, тоноп келген коррупционерлер бар. Мамлекеттик кызматтарды иштеп, не гана деген бир мамлекетке зыян келтирген адамдар бар. Мисалы 15 жыл бийлик башында олтуруп, Кыргызстан жаңы эгемендүүлүккө кадам алганда бүт союз кезинде чогулган, эл чогулткан, жетишкендиктин бардыгын талкалап сатып берип, бир канча адамга, бир уч топко бөлүп берип, ошонун арасында өзү дагы жеп, байып, болуп көрбөгөндө өзү бир университеттеги, институттагы ученый адам, окумуштуу адам, ушул президент болуп келгенде болуп көрбөгөндөй байып, эң башкысы 15 жыл Кыргызстандын келечегин, ол түзүлгөн 70 жылда курулганды, анан кийин 15 жыл өнүгүүчү убактын өмүрүн урдаган адамды бүгүн кечирип, актап, Кыргызстан башка өлкөгө берилбесин, Кыргызстандын аймактык бүтүнлүгү сакталсын деген активисттерди мынтип камап отурушу, бул Кыргызстанда акыйкаттын адилеттүүлүктүн өлгөнү. Жок адилеттүүлүк. Буга чейин не десеңер дей бергиле. Ошол Акаевдин тушунда болгон, бир аз болсо дагы. Бакиевдин тушунда болгон, бир аз болсо дагы. Атамбаевдин тушунда болду, бир аз. Сокенин тушунда болду. Бирок бүгүн өлдү бардыгы. Биз кыргыз эли баягындай болдук. Бир Ала тоо деген журналдан окуган элем. Бир журналист макала жазайын деп айыл жерине барып, элден интервью алып жүрсө, баягы кырман көтөрүлүп аткан күз мезгил болот. Адамдар бардыгы күз күрөштө, кол бошобой, балам кой биз иш кылып атабыз. Башка бирөөгө барчы, тиги жака бар, бияка бар деп жүгүртө берет. Эч ким интервью бербейт. Анан дөңдө бир талдын түбүндө бир аксакал отурат да. Отуруп, балам бери кел дейт. Барса, не кимсиң сен десе, мен ушинтип кабарчымын. Не көрүнгөнүң бар, ишине жолтоо болуп жүрөсүң, не ала албай атасың десе. Мен ушу макала жазганга бир кызыктуу окуялар болсо айтып бериңиздер деп жүрсөм, эч ким айтып бербейт. Баары эле иштен кызганып. Кандай окуя болуш керек сага? Менден сурабайт белең, мен бекер отурбаймынбы? Десе, кандай болбосун, ушу элге, окурмандарга пайдалуу бир кызыктуу окуя болсо, ошолордун жашоосуна мындай сабак болчу бир окуялар болсо, кызыктуу айтып берсеңиз жакшы болот эле. Онда менде как раз бар. Сен башка бирөөнү жазбай эле мен өмүрүмү жаз анда. Мен өмүр баянымы жаз, ошол бардыгына сабак болот. Десе, кандай сабак? Өмүрүңүз кандай болгон, айтып бериңиз десе. Мен жашымда аябай бир баягы балбан, баатыр жигит болгонмун. Айылда кыскасы аябай баягы аброюм салыштырмалуу, теңкурларыма салыштырмалуу бийик болчу. Ошентип жүрүп, бир аябай айылдагы авторитеттүү адамдын кызына үйлөндүм. Ал атасы ушу кыйын болгону менен кыз үйлөнгөндөн кийин байкадым, аябай эле түнт экен, сүйлөбөйт экен. Жанакы менен жашап жүрүп, жашоом аябай зеригиштүү болуп кетти.
ушунчалык сыгылам баягы сүйлөбөйт. Андай десем дагы сүйлөбөйт, же күлбөйт, же ыйлабайт, жөн эле түнч ушундай жашоомду караңгылаштырып жүрдү. Анан аны мен ажыраштым. Анан аны кетирип башкасына үйлөндүм. Баягы түнт немеден аябай тажап калган экенмин, аябай шайырына үйлөндүм. Анан ал шайыры аябай эле жаркылдап, качан болсо көрүнгөнгө баягы күлүп сүйлөп, тамашалашып, тийишип сүйлөп, ушинтип неме кылганын көрүп, ага дагы чыдабадым. Кызгана берет экенсиң. Өзү дагы өң башы бир неме болчу, көзгө жакын. Анан баягы кайнелерине, инилериме, досторума жаркылдап тийишип сүйлөй берсе, аны кызганып, ага чыдабай, аны менен дагы ажыраштым. Анан кийин дагы бир кызга үйлөнсөм, анын бир аз баягы колоңсосу бар экен. Той өткөндөн кийин баягы ат урпа деген түгөндү. Анан баягы колоңсо жыты билине баштады. Жанына чыдап жата албай, анан аны менен ажыраштым. Анан дагы бирине үйлөндүм. Үйлөнсөм, ал бир канча жыл жашап төрөбөй койду. Анан төрөбөйт экен деп аны менен ажыраштым. Аны менен ажырашып дагы кыскасы ошентип атып 8 жолу үйлөнүп, 8 жол койдум. Ар биринин бирден айыбы болду. Бирок 8ге үйлөнүп, 8-ди кетиргенче баягы ата-энемдин тапканы, өзүмдүн тапканым эчтекем калбады. Мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда, бир карып, бир бомж болуп калдым. Айылдагы. Анан катын позу деген атка кондум. Эч ким жакшы кызын бербейт, башкасын бербейт. Ошентип көп үйлөнө албай жүрүп, акыры баягы тууган уруктар болбой, чыдабай, анан эптеп септеп бир айылда бирөөнүн отуруп калган кызы бар экен, ошону алып беришти. Кызык жери дейт, ошол мурдакы үйлөнгөн аялдарымын дейт, ар биринин бирден кемчилиги бар эле дейт. Бирөөсү түнт, бирөөсү тескерисинче ашыкча эле баягы шайдаңдаган, шайыр, бирөөсү баягы колоңсосу бар сасык, бирөөсү туубас, бирөөсү дагы бирнеке, бирөөсү тамак даяр бышыра албайт, бирөөсү дагы бирнеке, ар биринде бирден кемчилик болсо дейт. Бул байкуштар дейт, ошол мурдакы 8 аялымдын 8 кемчилигинин бардыгы ушунда бар. Бирок алардын бирден кемчилиги болгону менен башка жагынан жакшы жактары бар эле дейт. Бул акыркы баягы 9-чы аялымда дейт, бир дагы алардын жакшы сапаты жок. Акыры тагдырга тен берип, баягы тандаган тазга жолугат болуп, акыры ошону менен жашап өмүрүмө өткөрдүм. Өмүрүмдүн акырына чейин өткөрдүм. Ал төрөбөс дагы экен, төрөбөдү, перзент дагы болбоду. Жашап өтүп кара дейт, ошол жалаң кемчиликтерден турса дагы дейт, ошол аялдын дагы баары жакшы экен эле. Бүгүн эми ал дагы өтүп кетип жашоодон. Мындай караганда соксоюп жалгыз өзүм калдым. Ошонун эле болсо жакшы экен эле. Биз кыргыздар азыр дал ошондой. Биз аял алмаштырган жокпуз Кыргызстан. Биз президент алмаштырышта дал ошол аксакалга окшош болуп калдык. Биринчи президентибиз мындай үдөмсүз болчу да. Мындай мырза жигиттей, эр азаматтай бир сапаттары жок. Аялына моюн сунуп, аялына башкартып өлкөнү, аялдын айтканын кылып көбүнчө. Анан балдарына башкартып, балдардын айтканын кылып, кыскасы бирөө катуу тие албаган ушундай бир жумшак президент болду. Аны жамандап кетирдик. Бирок ал жагынан жаман болгону менен ал аябай илимдүү, билимдүү адам болчу да. Билимдүү, мындай жөн эле жогорку окуу жайды бүткөн эмес, жөн эле доцент эмес, аспирант эмес, профессор эмес, академик болчу. Аны азырга чейин Москвада аябай күчтүү жогорку окуу жайларда лекция окуйт. Аябай баалашат. Аны чаанып кетирдик. Аялынан коркот, аялына башкартып койду Кыргызстанды деп. Чында эми кемчиликтери дагы көп кетирген, мактабайбыз, бирок кийинкисин айтам.
Экинчисинде Бакиев келди. Бакиев чындап баягы өктөм падыша болду. Ал бирөөдөн мындай коркпойт эле, керек болсо ушул коңшу президенттерден дагы коркпойт эле. Кимге болсо мындай эркекче сүйлөп, чыныгы баягы кыргыздын эркекче президенти болду да. Бирок бир туугандарына башкартып койду. Баласына башкартып койду. Үй бүлөлүк клан дедик аны. Үй бүлөлүк клан болбойт дедик дагы аны кетирдик. Бир тууганына, баласына башкартып койду. Үй бүлөсүнө, баласына башкартканы менен бирок алгылыктуу иштерди жасаган мындай өктөмдүгү дагы бар эле анын. Жакшы жагы бар эле. Бирок не болду? Кетти. Андан кийин эми Отунбаеваны мен билбейм, президент катары көп деле эсептебейм. Сиздер эсептесеңиздер, өзүңүздөр баа бериңиздер. Эми шайлабаган, эл шайлабаган адамды президент катары эме кылган өзү туура эмес. Жөн эле бир убактылуу милдетин аткаруучу болуп отуруп турду десек туура болот. Текебаев менен Атамбаев баягы талашып, экөө бөлүшүп алыш керек болчу бийликти. Бирөөсү алыш керек болчу. Ошого чейин ал ортодо калыс референдум кылып турду, экөөнүн ортосунда, элге кылган жок. Экөөнүн ортосунда гана калыс болду. Менин түшүнүгүм ушундай. Андан кийин Атамбаевди не дедик? Сүйлөй албайт дедик. Балп этет дедик. Досторуна, шопуруна өлкөнү башкартты дедик. Ал дагы эми кетти. Биз кетирбесек дагы кетти, азыр отурат. Бирок анын дагы жакшы жактары болчу. Өзүнчө баягы умный дурак деп коет го. Ошондой бир сапаттары бар эле. Мындай жөнкөй болуп алып, аябай туш кел жерде касыратып сүйлөйт эле. Адамдар күтпөй калат болчу. Путин дагы бир канча жолу. Мен өзгөчө баягы 16-жылы Үркүндүн эмесине эстелик куруп туруп, Путинди алып келип туруп ушул жерде Путиндин бетине айтканда мен аябай баалагам. Мындайча айтканда, орустар көп эле бизге милдет кыла бербегиле, ушул нерселер менен бизди кыргансыңар деп эле мойнуна коюп койгон да. Ошондой бир баатыр сапаттары бар эле. Эми көпчүлүк адамды учурунда баалай албайсың, кеткенден кийин билесиң. Жакшы жактары болгон. Чындап эми өтө оратор эмес эле, өтө күчтүү баягы, кандай десем, табышкер, тың адам эмес эле, бирок өзүнө жараша мыкты сапаттары бар. Бирок ошол эле катарда кемчиликтери дагы бар. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков болду. Туура, өтө алгылыктуу бир чоң кадамдарга бара албады. Чоң реформалар жасай албады, бирок өзү келип аткан эле айтып келген. Ошо мен баягы Атамбаевдин эле көчүн улайм, ошонун эле эмеси менен кетем деп келген. Ошо бойдон эле иштеди 3 жыл. Бирок Кыргызстанда мисалы көп нерсени ошол бир калыпта кармап тура алды да. Мисалы баа кымбаттаган жок, арзанчылык болду. Даже Атамбаевдин учурунда дагы андай арзан баалар болгон эмес. Өзгөчө ГСМге 28 сомго чейин түшүргөн. Адамдар билбейт экен, мындай баалабайт экенбиз, 28 сомго чейин бензинди түшүргөн. Баягы пандемияда, башкада болгону баягы, кандай десем, күчтүү лидер боло албады, бирок анда калыстык, имандуулук бар эле да ал кишиде. Жок жери. Анда дагы баягы курчтук, эмелик жетишпеди. Чечкиндүүлүк. Эми азыркы президентибиз да кандай? Ошол жогоруда мен айтып өткөн президенттердин
кайсы кемчилиги болсо бардыгы бар. Мен көрөм ошолордун ар бирин. Режиссер катары көрөм. Эми бул жамандоо эмес, өзү деле байкаса керек. Ошол биз мурдакы президенттерди жаман деген сапаттардын дерлик бардык. Бирок алардын ар биринде жакшы дагы жактар бар эле, мен ошол сапаттарды көрбөй элем. Жеке президенттен. Калп болсо жок, моундан моунсу артыкмын деп айтып коюңуздар. Мен режиссер болгон үчүн адамдын психологиясын, адамдын жашоо образын жакшы билем. Ушундан чыгат. Биз кыргыздар тандаган тазына жол болуп отуруп калдык азыр тан берип. Мен акыркы күндөр ушундай байкап атам, биз уже тан бердик. Тагдырга тен берип эми отурабыз. Немеге жакында Түркмөнстанга биз суктанып гана карап калабыз. Ишенип кое бериңиздер. Түркмөнстанда диктатура болгону менен эл саясатка аралашпай, саясатты ачык сындай албаган менен адамгерчилик деген нерсе бар ал жакта. Бар. Бизде эң башкысы ошол адамгерчиликтен кетип атпайбы? Бул көрүнүш аябай коркунучтуу көрүнүш. Түндүк Корея дейсиздер. Түндүк Кореяга биз суктанабыз жакында. Түндүк Корея бизге караганда бир топ эле аң сезимдүү өлкөгө айланып калат. Бизге салыштырмалуу. Биз алардан коркунучтуураак мамлекет болууга кетип атабыз. Мен элдин бардыгы деп ойлочу эмесмин. Туура элдин арасында баягы жөнөкөй карапайым түшүнбөгөн элдер көп болот, бирок элдин арасында мындай аң сезимдүү, ак менен караны ажырата билген, кайсы учурда болбосо баягы калыс оюн түз айта алган элдин катмары көп эле деп элестетчү элем. Бирок жаңылышкан экенмин. Ак караны ажыраткандардын деле өз кызыкчылыгына келгенде, же болбосо өз кызыкчылыгы үчүн адилеттүүлүктөн тайып, акты кара, караны ак деп кое берет экен. Мен ушул нерсени түшүндүм. Биз кул болуп жашаганга даяр өлкө экенбиз, даяр эл экенбиз. Жок. Бул Айнура Осмонкулу эскилердин баарынан тазаланган заманды куруу үчүн биликке жаңы замандын адамы келиши керек дейт. Ал бул нерсе баягы жаштар элестеткендей эле баягы иллюстрация бардык эскилерди мурда аралашкандарды чыгарып салып, жаңылар келебиз деп былтыр бир кыйкырышпадыбы? Ал деле ушул доконсалардын эле кыйкырыгы сыяктуу нерсе. Андай болбойт. Андай мүмкүн эмес. Анда мисалы мугалим эски кетсин десин дагы, мектептин окуучулары мисалы 1-класска барган балдар өзүнүн арасынан мугалим чыгарып, өздөрүн өздөрү окутсун. Кандай болот? Ушул темада. Мугалим эски, мурда ошол мектепте иштеген. Аны болбойт дейли дагы кетирип салып, ошол 1-класстын окуучуларынын арасынан бирөөсүн мугалим кылып, ошолорду окуталы. Болобу ошентсек? Бул мамлекетти башкаруудагы дал ошол сыяктуу нерсе. Любой ишкана тажрыйба баары бир керек болот. Болгону ошол эскилердин арасында ким таза эмес, ким күчтүү эмес, ушул нерсени илгеп ала турар элек болуш керек. Бизде ошол электин баардык көзү тешик болуп атат да. Эски адамдар билимдүү болушат, себеби аларды жашоо менен, өмүрдүн өтүшү менен билим деңгээли жогорулай берет тажрыйбанын негизинде. Алардын тажрыйбасы сөзсүз керек болот жаштарга.
жаштар баягы теориясын миң кыйын билбесин, аларда баары бир билим деңгээли, илими канчалык күчтүү болбосун, билими жетишпейт. Ак сөз дейт. Мамлекетти башкарууга баары бир илим, билим керек. Анан иман. Иман болсо, анан тазалык боло берет. Дин өзү тазалыктан куралган. Биз азыр мисалы көпчүлүк отурат. Кеп анын жаш курагында эмес дейт. Жаш курагы жөнүндө айткан жокмун. Бирок чыныгы заманбап билимдүү менеджер адам бар. Ачкым кана? Мен балам келди. Сыртта болчу. Адам бар, адамдар көп. 7 миллионго жеттик Кыргызстанда. Бирок мен бүгүн эч кимди көрбөй элем алдыда жүргөн. Assalamu alaikum дейсин. Кимге? Досторум. Бактыра. Алтура, азыркы жаштар окубайт, окуса дагы, ошо биздин орто мектепте дагы, жогорку окуу жайларыбызда дагы билим берүүнүн деңгээли аябай төмөн. Азыркынын эң отличник окуучулары менен ошо эле баягы биз окуган маалда 90-жылдары же болбосо Союз кезиндеги жөнөкөй эле окуучулардын деңгээли менен салыштырса, ошол жөнөкөй деңгээл жөнөкөй окуучулар азыр бийигирээк, билимдүүрөөк болуп калат. Наоборот. Азыр туура эмес көп нерсе. Биз ар бирөөбүз жоопкерчиликти моюнга алышты билбей атабыз да, бирөөлөрдөн күтүп атабыз. Ошон үчүн дагы ушул жашоого келдик. Угулуп атат силердин сүйлөгөңөр. Кимге айтасың? Кимге айтасың, апа? Биз баш мыйзамды көп айтабыз. Баш мыйзам. Ошол баш мыйзам бизге укук берүү менен бирге жоопкерчиликти дагы бирдей берген да. Кошулуп талкуу кылсак болобу деп кошо эле талкуу кылып атабыз. Мен жазган сурооңорду окушка аракет кылып атам. Бирок суроо эмес, көбүнчө пикирлер келип атат, жөн эле комментарийлер. Ошол эле баш мыйзамда Кыргыз Республикасынын бийлигинин бирден бир булагы бул Кыргыз эли деп турганы. Бул ар бир кыргыз ушул мамлекеттин башчысы, ушул мамлекеттин ээси, ушул мамлекетти коргоого, ушул мамлекетте баягы укуктуулукту, мыйзамдуулукту сактоого ар бири бирдей милдеттүү деген милдетти биздин мойнубузга да жүктөйт да. Бизде ошондой нерсе жок да. Бизге бирөө кылып берсе, бирөө кылса, биз ошонун артынан гана жакшы жашоого жетип калсак деген азыр кеп. Андай болбойт. Ар бирибиз аракет кылбайынча ал нерсеге жетпейбиз. Мисалы мен өзүм милдетим колдон келишинче аткарышка аракет кылдым. Мыйзам чегинде албетте. Мыйзамдан чыккан жокмун эч бир жерде. Мыйзам чегинде болбосо биз тез эле жок болуп кетебиз. Каркыраны ратификациядан өткөргөн неме мамлекет башчысы болгонго татыктуу деп ойлойсуңбу дейт.
Мен жеке көз карашымда ушул Кыргызстан эки мамлекет менен чек ара тилкелерин аныктап чечип алган Кытай, Казакстан менен ошонун ичинде жападан жалгыз мына эми толук кыргыз пайдасына дебейли, бирок чоң зыянсыз чечилген маселе ушул Казакстан менен чечилген маселе деп ойлойм. Казакстан менен чек араны чечип алганыбыз. Азыр Кудай сактасын, эгер чечилбей калып кеткенде бүгүн Баткенден дагы жаман нерселер ошо казак туугандарыбыз менен, бордошторубуз менен болуп аткан болушу мүмкүн эле. Болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ар ким өз көмөчүнө күл тарткан заман 21-күн. Каркыраны берип деген туура эмес, каркырада талаштуу жерди бөлүү аркылуу биз 1136 гектарын алганбыз, 625 гектарын казактар алган, ошону менен ал келишимге жетишилген. Бул мындайча айтканда, ошол жердин өзүнөн эле биз талаштуу делген жерден дерлик 2 эсеге жакын көбүрөөк жер алганбыз. Муну толук утугубуз деп бааласак болот. Ошон үчүн дагы мен ал чек ара чечимине толук ынанамын, колдойм. Бүгүнкү күндө деле мен Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге көп кайрылууларымда сунуш бердим. Ошол 19.000 гектар талаштуу Өзбекстан менен жерибиз бар экен. Азыр биз алып атабыз деген жерлер, алар бардыгы мындайча айтканда биздин эле жерлер. Талаштуу жерлердин бардыгы кыргыздыкы. Ошол жерди өзүн бөлүшөйлү, макул. Бербесе бөлүшөйлү. Лишби чек араны тактап алыш үчүн ошол талаштуу жерлерин өзүнөн берели. Жарымын алар алсын, жарымын биз алалы. Чечели. Бирок суу сактагычты берүү эмес. Себеби суу сактагыч бул талаштуу эмес, ал таза кыргыздын жери. Экенибизде келечекти ойлогон мекенине чын дилинен күйгөн таза инсандар калдыбы дейт. Калдыбы? Бар. Бирок колдорунан эмне келет деген сөз бар. Мекенин ойлогон адамдар бар. Мекенчил, мекенин сүйгөн, мекен үчүн күйгөн. Деңгээлдери бар. Ким канчалык деңгээлде күй алат? Мисалга эле алсак, бир күнүнүн 24 саатынын канчасын мекен үчүн арнай алат? Мекен үчүн курбан кыла алат? Ушундай деп бөлсө болот. Мисалы, мекен үчүн бир ай журалабы, өзүнүн жеке тирилигин таштап коюп, бир жума журалабы, бир күн журалабы кечке деген. Күйгөндөр бар, бирок деңгээлдери ар түрдүү. Анан колдорунан эмне келет деген маселе бар. Себеби мен көчөдө көп жүрөм. Негизинен жеке кызыкчылыгым үчүн эмес, ушул мекеним кызыкчылыгы үчүн, элим, жерим кызыкчылыгы үчүн деп жүрөм. Бирок мен жанында чыдап көпчүлүк жүрө албайт да, ошондон билем. Ким канча жүрө алат, канча убактын мекен үчүн сарптай алат, канча өмүрүн. Аны айта албайм. Не колдорунан, кимисинин колунан не келет. Аны айта албайм. Так. Асамден сен 7 дыбанды кыдырып жүрөсүн, дейт. Баткенде көбүрөөк жүрдүң эле, кандай суроолор болду, айрыкча эмне жөнүндө? Баткенде мен нени көрсөм, нени билсем, көбүнчө эле эфирлеримде айтам. Адамдарда суроо эмес, көпчүлүктө ушул эле неме бар. Ынтызарлык, чек араны тезирээк чечип тосуу. Чек араны тактап, зым менен тосуп алуу. Эгер ошол зым тосулуп калса эле, анан мындан кийин согуш болбойт деген үмүтү бар жергиликтүү элдин. Ошону аябай ынтызарлык менен күтүшүп атат. Бирок бийлик, азыркы бийлик баягы элди жалган менен башкарып атпайбы негизинен, алдоо менен. Элди дүрбөтүп, алдап, ар некени айтып. Ошондой заманда карайлап эле байкуштар отурушат, эмне кылышын деле билбей. Көпчүлүгү кетип атат, баткендиктер мен баягы башчагында айттым. Мисалы, Аркада 850 окуучу окуган мектепте бүгүн 230 окуучу окуп атат.
Эми азырынча вакытынча баягы тууган уругунукунда жүргөндөр качып кетип дешиңиздер мүмкүн, бирок келгендер уже кайра келди, келбегендер вряд ли жакын арада кайра ал жерлерге барып жашаш. Бул фейк окшойт, Азамат Жапаров. Адахан Мадымаров жооп бериш керек, Баткен 270 кыргыздын жерин өткөзүп. Неме? Дакан. Мен ушул боюнча көп эле айткам, 275 метр жерчи. Азыркы Кемпир Абадтын жерине салыштырмалуу көрүнбөйт деле. Бир чек, баягы чоң неменин ортосундагы бир чек сыяктуу дагы көрүнбөйт адамдын көзүнө. 275 метр жердин жалпы аянты 22 сотук. Аны өткөзүп берген эмес, ал жерден жол өткөргөн. Азыр ошол жол менен Лейлек району Баткендин жарымы каттап атат. Бир постко токтобой, бир Тажикстанды аралабай. Аны эч ким өткөрүп берип койгон жок. Азыр өткөрүп берсе, азыркы бийлик өткөрүп берип атат. Ушул баягы Чыпалак Баатырдын заманы болду да азырчы. Чыпалак Баатырдын билим деңгээлин билесиңер да. Мол комментарий жазып аткандар, ошол Чыпалак Баатырлар менен аң сезими, баягы билим деңгээли окшош булардынчы. Биринен бири баягы каймага куймак куйгандай эле, биринен ашкан бирөөсү жок. Болуш үчүн биринчи оруч болуш керек, сен дагы дейт. Кыргыз болуш үчүн немелер да, силер курбакаларсыңар да. Силер үчүн асманда бир эле жылдыз бар. Асманда жылдыз көп десе күлөсүңөр ушинтип. Силер себеби ороонун алдында баягы ороонун тешигинен гана бир жылдызды гана көргөнсүңөр, ошо бир жылдыз бар деп ойлойсуңар. Мен ошон үчүн ушул сөз менен баштагам. Акылыңар жетпейби? Колуңардан келген ишти кылып, кошсоңор мамлекетке салымды кошо бергиле. Мынтип Facebook'та акылдуу болуп, бирөөлөр мени ренжитпей. Бирөөлөрдү ренжитип, бирөөлөрдү кемсинтип, өзүңөрдү кыйын көрсөтпөй эле койгула. Мен силерге окшоп кыргыздын жери Өзбекстанга берилсе, кыргызга жакшы болот дей элекмин, кыргыз тынч жашайт дей элекмин. Тескерисинче, кыргыздын ошол жерин алгандан кийин, анан өзбектер силердин тайниңерди таанытат. Ошону айтып атам. Чипо тупой болсо дагы жүрөгү ак да дейт. Жер саткыч текелер Захамжандын зумби Неме, Алибек Өмүркулов, фейк болушун керек, сүрөтүң жок экен. Жүрөгү ак деп, сен кызың болсо Чипого бер. Же эжеңи бер, карындашыңы бер Чипого, бойдок жүрөт, жүрөгү ак бечара. Анан бердим деп туруп, мага мына тою болду деп, тоюнун сүрөтүнөн бир скрин таштап, анан мага жазгын, экөөбүз сүйлөшөбүз. Сен бир тууганыңыра көрбөгөн Чипого Кыргызстанды саясатын же Кыргызстандын келечегин мындай башкарса туура болот, чечсе туура болот деген ойду айтып атасың азыр бул жерде сөз ошол жөнүндө. Сен Кыргызстандын тагдырын эмес, өзүңүн карындашыңын же кызыңын же эжеңин эмесин берчи, ошол тагдырын тапшырчы. Тапшыра албайсың. Колуңан келбейт андай нерсе. Жүрөгү ак эмиш. Bilmem. Негизи баягы планшетинде кээ бир жазылган сөздөр туура эле. Аны өзү жазабы, башка бирөө жазабы. Кээ бир сөздөр туура эле. Бирок аны окуп берип койгон ошол адамдын сөзү деп айтканга болбойт. Эгер өзүнүн жүрөгүнөн чыккан сөзү болсо, мисалы мен азыр силерге планшетсиз эле жөн эле сүйлөп атам да, туура ушундай эле сүйлөй берсе болот да. Аны тилинен бирөө кармап алабы же башкабы. Жөнөкөй нерселерди планшеттен бирөө жазып берген сөздү окуйт. Анан несин мактайсыңар билбейм. Азамат Жапаров деген
силердин ой жүгүртүүңөр айттым го. Баягы Курбаканов сыяктуу эле бир уроонун тешигинен көргөн. Ал төрткүчө азыр деле берилген эмес. Ал мурда кандай статуста болсо азыр деле ошол статуста эле турат. Аны чече албаган бийлик өзүнүн кемчилдигин бирөөгө артышка эле аракет кылып атат. Менин көз карашымда ушундай. Ал жерде жол өткөн жолду биз пайдаланып атабыз. Эгер биз тажиктики деп таанып койгонубузда, тажиктер бизге өзүнүн аймагына жол салдырбайт болчу, кыргыздын жолун салдырбайт болчу. Келеси болор. Айтпайын десе айттырасыңар да. Мен негизи силер менен лично мына дакандар каяктан пайда болду, эми ссылка ташталган окшойт буларга. А так менде мынча дакандос жок өзү. Мен сен жөн эле фейк экенсиң. Силер баягындайсыңар да. Мен көп эле айтып келем, силер маңкуртсыңар. Маңкурт өзүнүн энесин аткан го. Ошого баягы ал мындай келесөө көкме болуп мээси паңдап кеткенден кийин баягы кожоюн айтат да, апасы келгенин көрүп калат дагы. Айтат, ошол келип аткан кемпир дейт, сенин душманың дейт да. Сен душманың. Ал сени азыр алдап апарып туруп, сенин башың кайнак сууга малат. Сени өлө кыйнайт. Анан ошон үчүн сен атып салгын шуну келгенде. Деп колуна баягы жааны берип кетсен, анан өзүнүн апасын келгенде атып салат. Силер ошого окшошсуңар. Башкага акылыңар жетпейт. Эгер кыйын болсоңор, мен силерге ушундай шарт түзүп бере алам. Ачыкча байланыш кыла, келгиле, Кыргызстандын тагдырына чындап күйсөңөр, акылыңар жетсе, телетаймаш уюштурабыз. Мен тааныган мыкты патриот балдарды чакырам. Макул, мен өзүм катышпайын. Мен уюштуруп берем. Калыс, дебат уюштуруп берем. Кимиңер колуңардан келет, дебатка катышып, азыркы бийликти жасап аткан иштерин кимиңер мындай жакшы жагын айтып, кимиңер защитить ете аласыңар. Иштеп атат дейсиңер. Не кылып атат иштеп? Не кылды? Мен билгенден 100дөн ашык адам былтыртан бери Баткенде өлдү, кыргыз жараны. Азыркы бийликтин тушунда. Буга чейин бир дагы бийликтин тушунда мындай болгон эмес. Мен билгенден Кемпирабад Өзбекстанга берилип атат. Бул не только 30 жылда, бул мындайча айтканда 100 жылдан бери Өзбекстан жете албай келип аткан чоң нерсе. Өзбекстан ушуга жетишип атат, Кыргызстан жоготуп атат ушуну. Нени айтасыңар дагы? Кумтөрдү айтышыңар мүмкүн. Кумтөр бизге 100% зыяны менен келди. Аны өзү дагы жакшы билет. Эртең 5 жылдан кийин бүтөт, Кумтөрдүн алтын түгөнөт. Анан биз аны рекультивация кылышыбыз керек. Анын үчүн бизден 5 миллиарддан ашык доллар талап кылынат. Биз ал долларды таба алабызбы, таба албайбызбы билбейм. Бизде экологиялык катастрофа болуп, келечекте кыргыз өзүнүн өзү эле балдары майып туулуп атып, башка болуп атып, кыргыз өзүнүн өзү эле жоголуп кетиш коркунучу толук турат. Буну Кумтөр бизге камсыздап берет, эгер ошондой болбосо. Биз ошондой келишим менен Кумтөрдү өзүбүзгө өткөрүп алдык. Каймагын калпыган Сентера биздин колубуздан курук чыгып кетти. Бир сом бербей. Буну Садыр Жапаров жакшы билет, сурасаңар, учурунда айтып жүргөн. $10 миллиард алабыз. Экологиялык катастрофалар үчүн тигиндей, мындай көп болчу ал учурда. Азыр алды экен сурагылачы. Нак немелер келиптир. Дакаштар. Азыр сен сага ссылка, группаңа ссылка таштабаса, мындай чындыкты бир мойнуңа алып кой. Сага шилтемени таштап бербесе, группада кирип ушул шилтеме боюнча өтүп, мондай комментарий жазды берсе, сен ушул баракчанда таап келе албаган өзү бир надансың. Ошону мойнуңа алсаң. Не иш кылып атат, айткылачы. Дакансалар. Айта албайсыңар. Айта алсаңар, мага личкага жазгыла.
номериңерди калтыргыла, мен байланышып дебат уюштуруп берем чоң студияда. Түз эфир кылып берем. Бирөөгө тартпайт. 2 минутта силерге сөз берилсе, 2 минутта атаандашыңарга берилет. Ошол Кыргызстанды келечегине күйгөн, саясатты талдай алган жаш жигит кыздардан уюштуруп дебат кылып берем. Мен катышпайм, мен уюштуруп берем ошо. Түз эфир болот, профессиональный съемка болот. Түз эфирде ушул сайттан коюп берем. Колуңардан келеби? Барбы доканцалардын арасында? Бир өңөр чыга аласыңарбы? Азыркы бийликти коргоп, туура жасап аткан иштерин айтып, актап, мактап, бир өңөр барбы? Чыгасыңарбы? Дебатка чыга аласыңарбы? Чыга албайсыңар. Чыксаңар дагы ошол дебатка келген жерде оозуңар жабылат, акырына чейин атаандаштарыңардын сөздөрүн угуп гана кетесиңер. Калп эле мынерде жаза бересиңер экен. Ушул ашыкча эле неме экен. Мындай айтылгандар. Мени жок болуп кетти дегендер. Бүгүн бир-эки посторду окуп алдым. Блогерлер, кыйындар, что-то унчукпай атасыңар. Не кылайлы? Колубуздан кийин бардыгын кылдык. Башкасын билбейм. Мен түңүлүп эле калдым мындайча айтканда. Дальше аракет кылгым деле келбей калды. Кыргызстандын келечегине көзүм жетпей калды. Кыргызстан демек жок болууга, жоголууга татыктуу, мындайча айтканда өкүм болгон өлкө экен. Ататүрк Кемалдын сөзүн жакшы билесиңер. Уктап аткан эл кул болот, же жок болот. Экөөнүн бири. Бизде эл уктап атат. Мен ошон үчүн анан ак менен караны ажырата албаган эл бактылуу болууга татыктуу эмес. Мен үчүн могул азыр камалып отургандар жалко да. Ошолор өздөрү үчүн эмес, ушул элди деп, жерди деп отурат азыр. Бирөө артынан чыгып койду. Бирөө. Ким барды? Барсаңар, мен могул жерге бардым да айтып койгулачы азыр ушул жерде. Мындай жерде комментарийлерди окусаң, тимилер биз силер мененбиз, тигиндей мындай бирөө катуу тургула, бекем болгула, биз силер мененбиз. Мен эч жерде көргөн жокмун. Анан түшүндүм. Бизде аманатка кыянат кылгандар көп экен. Президентти бийликти айта берет, кайта берет. Эл өзүбүз ошондойбуз. Ошон үчүн президент ошондой. Ал дагы өзүбүздүн бала, өзүбүздүн арабыздан чыккан. Кандай элдин кандай катмары көбүрөөк болсо, ошолорго окшош. Ошолордон бирөө чыгат да. Өзүбүз ошондойбуз. Өзүбүздөн көрөлү. Бүгүн могул активисттердин башына түшкөн мына кордук, камоолор, башкалар эртең ар бириңердин башыңарда. Силер мындан кийин саясатта эч ким деле чыкпайт, баягы эл жер деп деле эч ким чыкпайт. Өзүңөрдүн ар бир жашооңордо башкада ушундай путтан чалынып, ишиңер түшө берет, ушундай мыйзамсыздыктарга туш боло бересиңер, карайлап жүргөнүңөрдү эстейсиңер бул сөзүм. Мыйзамсыз өлкөдө адамча жашоо мүмкүн эмес. Биз ошондой өлкөгө бүгүн уже айландык. Акыркы үмүттөрүңөрдүн баардыгын каматып алдыңар. И отурасыңар үйдө.
мен акылдуулук кылып жакшы эле ушундай кылбай койгон экен, болбосо мен дагы камалып кетмек экенмин. Айле бактылуу болгула. Мен мындан кийин эфирде эле кылбасам керек. Көңүл калды кыскасы бардыгына. Ошо. Азыр билем, колуман эчтеке дагы келбейт. Аракет мындан ары аракет кылган менен деле зыянын тартам, бирок пайдалуу эчтеке кыла албайм. Аман болуңуздар. Эгер Алладан буйрук болуп кайрадан жүз көрүшүп калсак, жүз көрүшөбүз. Ошого чейин Аллага аманат. Бар болуңуздар кыскасы, баарыңыздар.